Бир алкак бир жол демилгесинин 10 жылдыгына арналган Кыргызстан-Кытай достук коомунун салтанаттуу жыйынында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов маанилүү билдирүү жасады деп билдирди өкмөттүн басма сөз кызматы. Байсалов достук маанайда жана өлкөлөр ортосундагы элдик дипломатияны чыңдоо максатында Кыргызстандын министрлер кабинети Кытай эл республикасынын жарандары Гонконг жана Макао аймактарынын тургундары үчүн визасыз режимди киргизүү чечимин кабыл алганын маалымдады. Ал кошумчалагандай АКШ, Улуу Британия жана Европа биримдигине ачык визасы бар Кытай жарандары да бул жеңилдиктен пайдалана алышат. Бул чечим Кыргызстан менен Кытайдын элдеринин ортосундагы достук жана өнөктөштүк мамилелерди тереңдетүүгө, ошондой эле маданий жана экономикалык кызматташтыкты кеңейтүүгө жасалган кадам болуп саналат. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери 12-13 октябрда Бишкекте өтүүчү көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйыны учурунда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча саптык кароо өткөрдү. Ведомстводан билдиришкендей, алдын ала кызматкерлердин кийген формасынан тартып, атайын каражаттардын, кызматтык унаалардын техникалык абалдарын бекитилген аймакта кайгыл күзөт чарчыларын жана жалпы кызматтык даярдыгы текшерилди. Ошондой эле чет өлкөлүк мамлекет башчыларын жана өкүлдөрүн тосуп алуу жана коштоп жүрүү учурунда кызматтык тартипти жана нускамада көрсөтүлгөн талаптарды так сактоо эскертилди. Эскерте кетсек, бул мамлекеттик маанидеги иш-чараларды өткөрүүдө жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын Бишкек шаары жана Чүй облусунан сырткары өлкөнүн башка аймактарынан да кызматкерлер тартылып, күчөтүлгөн тартипте иш алып барат. Нарын районунун Миңбулак айыл аймагында республикада биринчилерден болуп өнөр жай аймагы инвесторлор үчүн эшигин ачты. Бул тууралуу президенттин өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Маалыматка ылайык, өнөр жай аймагы кече 10 октябрда инвестициялык форумдун алкагында ачылган. Анын аянты 20 гектарды түзгөн. Бул жер аянты Нарын райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан айыл чарба багытынан өнөр жай категориясына которулган. Эл аралык маанидеги Бишкек-Торгарт автожолунун боюнда жайгашкан деп айтылат маалыматта. Белгиленгендей, трансформатор коюлган, коммуникация даяр. Жер астынан чыккан артезиан суусу бар. Жакында түтүктөр менен тартылып келинет. Завод, фабрикаларды курабыз деген инвесторлорго абдан ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Экономикабызды, өнөр жай тармагын өнүктүрүү үчүн инвесторлорго ыңгайлуу шарт түзүп берүү учур талабы. Бул максатта Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун тапшырмасы, облус жетекчиси Алтынбек Эргешовдун аракети менен Нарын облусунун ар бир районунда өнөр жай аймактарын уюштуруу боюнча иштер алып барылып жатат. Президенттин Нарын облусундагы өкүлүнүн аппаратынын реформалуу санариптик өнүктүрүү жана креативдүү экономика башкармалыгынын башчысы Шабдан Абдырайым уулу билдиргендей, учурда Нарын районундагы өнөр жай аймагы сүлгү жана кафель чыгарган цехтерди ачуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Буюрса жазга чейин жок дегенде 3-5 инвестор ишкана курат деген ишенич бар. Нарын районундагы өнөр жай аймагына келип инвестиция салып ишканаларды ачабыз деген ишкерлерге эшик ачык. Суроо талап болсо, келечекте өнөр жай тилкесин дагы 20 гектарга кеңейтип берүү пландалууда. Бишкек мэриясынын транспорт жана жол транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүү департаменти Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасы менен биргеликте пилоттук долбоорлордун негизинде Бишкек шаардын көчө жол тармагынын өткөрүү жөндөмдүүлүгүн жакшыртуу боюнча иштерди жүргүзүүнү пландаштырууда. Муниципалитеттен билдиришкендей, ошентип жол кыймылын уюштуруу, жакшыртуу, аны оптималдаштыруу жана автотранспорттун агымынын трафигин көбөйтүү, ошондой эле жол транспорт кырсыктарын азайтуу максатында үстүбүздөгү жылдын аягына чейин транспорт агымдарына талдоо жүргүзүү, автотранспорт агымы бар 3 өзүнчө модельди түзүү жана көйгөйлүү кесилиштерде жол кыймылын уюштуруу. Ошондой эле шаардын санариптик жана жол транспорттук картасын иштеп чыгуу болжолдонууда. Жогоруда көрсөтүлгөн иштердин жыйынтыгы боюнча изилденген участокто орун алган проблемаларды оптималдуу чечүү менен жол кыймылын уюштуруунун долбоорун андан ары ишке ашыруу жана өзгөртүүлөрдү жакшы жагына алып баруу пландаштырылууда. Улуттук банк жарандарды каржы пирамидаларынан сак болууга чакырат. Финансылык жөнгө салуу органынан билдиришкендей, финансылык пирамида бул акча салымдын жогорку пайыздык үстөк убадасы менен көп сандагы жарандардын акча каражаттарын тартуу аркылуу жеке адамдарды байытуунун алдамчылык жолу. Улуттук банк жарандарды финансылык пирамидалардын тобокелдиктери тууралуу эскертүү үчүн видеоролик даярдады. Адаттан тышкары киреше жана ченемсиз пайыздарды убада кылган жарнама көрдүңүзбү? Улуттук банк жарандарды эмоцияга алдырбай сак болууга чакырат. Көп учурда мындай убадалардын артында финансылык пирамидалар турат. Финансылык пирамидалардын негизги максаты жаңы катышуучуларды катарга кошуу процессине кардарларды тартуу. Пирамида өнүгүп өсүп, туу чокусуна жетип, эң жогорку кирешеге ээ болгондон кийин анын уюштуруучулары чогулган каражатты алып,
изин жашырып кетишет. Финансылык пирамиданын белгилери. Кыска мөөнөттүн ичинде көп кереше убадагылуу. Уюм эмне менен алектене тургандыгы так билинбестиги. Уюмга кирүү үчүн алдын ала акча төлөтүү. Бул каражат катышуучуга кийин киреше алуу мүмкүнчүлүгүн бир шарты катары түшүндүрүлөт. Катышуучуну колдон келишинче эртерээк акча төлөөгө шаштырышат жана кеңеш беришет. Уюмдун финансылык абалы тууралуу маалыматтын жоктугу. Өздөрүнүн ишмердүүлүгүнө мыйзамдуу түр көрсөтүү максатында уюштуруучулар көп учурда мамлекет тарабынан көзөмөл менен мыйзамдарга шылтоо кылыш. Келишимде сиздин акча каражатыңыз үчүн компаниянын алган жоопкерчилиги жазылбагандыгы же болбосо кардарды жоготуп алууга компания жооптуу эмес экендиги ачык жазылгандыгы. Өзүңүзгө жана жыйымыңызга сак болуңуз. Насирдин Исанов атындагы билим уясы заманбап шарттары менен салынган. Учурда мында сырдоо, жарыктарды орнотуу жана тазалоо иштери жүрүп жатат. Жаңы мектепте окуучуларга керек болгон бардык мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Окуу класстары кенен, жарык, актылык жана спорт залы бар. Ошондой эле 2 футболдук аянтчасы да курулууда. Азыр эми полдорду биринчи этажы полный бүттү, краскага түштү, краскалары, экинчи этажды шлиповкасы болуп атат азыр. Полду шлиповкасы. Онан кийин ошо краскаласак, анан мебелдер уже келген, мебелдерди алып кирип, неме кылабыз. Котельнийлер уже даяр болгон, ички немелери, отделкалары калды. Ошо анан шу ограждение иштери калган. Ограждение иштери бүтсө, Кудай кааласа бүтүп калабыз. Анан кичине азиление иштери бар. Курбан-Кара айылындагы окуучулар буга чейин ашар жолу менен салынган ушул эски мектепте билим алып келишкен. Мектеп 1983-жылы курулган жана авариялык абалда турат. Класстык бөлмөлөрү тар, караңгы болуп, билим берүүдө көйгөйлөр жаралчу. Урап турат, дуалдары тынбай, кайра жылына ремонттоп, жаңы окуу жылына даярдап койсок, андан кийин дагы урап түшүп турат, кайра дагы ремонт кылып турабыз ара-арада. Андан сырткары мына бизде көбүнчө жаан чачын жааганда, жаан болгондо жаан өтөт да, шыптанчы. Жаан өтүп, тынбай мындай балдардын окуусуна тоскоолдук жаратат. Андыктан айыл эли жаңы мектептин курулушун күтүп келишкен. Балдарынын заманбап имаратта мыкты билим алуусуна ишенген тургундардын сүйүнүчүндө чек жок. 5 жылдан бери катуу киришип, муну мектеп башталды. Элдин маанайы жакшы, эми көптөн күткөн мектеп бүтүп атат. 11 000 калкы бар айылга өзү негизи чоң мектеп керек болчу. Курулду Кудайга шүгүр. Мурунку бийликтин туштарында курулбай проблема болуп келаткан эле, мына бийликтин тушунда курулуп жакында элге тапшырылат. Аталган айылда жаңы конуштарды кошкондо 11 000ге чукул калк жашайт. Ал эми окуучулардын жалпы саны 383 түзөт. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.